Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, бир канча китептердин автору, новатор, бүгүнкүнүн дүйшөнү Капырмадаминов агайыбыздын «Ата-энелер сиздер үчүн» китебиндеги бүгүнкү өтүлүүчү темабыз балаңызды заманбап гаджеттерден алыс кармаңыз. Кичинекей балдар планшет менен смартфонду заматта үйрөнүп алып жаткандарына азыр таң калбай деле калдык. Азыркы балдарга көптөгөн кызыктуу оюндар менен тиркемелер ойнолуп табылган. Бирок заманбап гаджеттер балага эмнеси менен коркунучтуу? Технология жетишкендиктери эмнеси менен балага кандай коркунуч алып келиши мүмкүн? Илимий изилдөөлөргө негизделген кеңешибизди сунуштайбыз. Биринчиси бул мээнин тез жетилүүсү. Баланын мээси төрөлгөндөн баштап 2 жашка чейин 3 эсе тез жетилет жана 21 жашка чейин жетилүүсү уланат. Гаджеттер жетилип келе жаткан мээни андан да тездетет. Бирок мунун терс жагы дагы бар. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, гаджеттерди пайдалануу көңүлдүн жетишсиздик синдромуна, өнүгүүнүн когнитивдүү тоскоолдугу, билим алуунун кыйынчылыктары жана көз карандуулукка алып келүүсү мүмкүн. Экинчиси бул өнүгүүнүн жайлашы. Кыймыл аракет, ден соолуктун кепилдиги, ошону менен катар бул акыл менен зиректикти өнүктүрөт. Бирок заманбап оюнчуктарга кызыккан бала аз кыймылдайт, натыйжада өнүгүү жайлайт. Үчүнчүсү бул ашыкча салмак. Окумуштуулар балдарда ашыкча салмактын пайда болушу узак убакыт бою смартфондо оюн ойноо менен жана сыналгы көрүү менен байланыштырышат. Түрдүү гаджеттерди өз бөлмөсүндө эркин пайдалана алган балдардын 30% көбүнчө толуктуктан жабыр тартышат. Бул өз кезегинде 30% толук балдардын диабетке учурап калуу коркунучу жогору. Ошону менен катар толук адамдар эрте инсульт алууга жана жүрөк токтоп калууга жакын келет. Төртүнчүсү бул уйкунун канбоосу. Ата-энелердин 60% балдарынын гаджет менен канча убакыт отурганына көңүл бөлүшпөйт. Албетте балдар оюндун кызыгына кирип кеткенден кийин кеч жатып, уйкулары канбай, күн тартиби бузулат, ал эми кээде уйкусуздукка урунушат. Бунун бардыгы алардын ден соолугуна терс таасирин берет. Бешинчиси бул психикалык оорулар. Көптөгөн изилдөөлөр билдиргендей, заманбап оюнчуктар менен түзүмдөрдү чамадан сырткары пайдалануу балдарда стресс, коркунуч, көңүл бөлүүнүн жетишсиздиги синдрому, аутизм, кош полиярлык бузулуулар, психоз менен баланын иш аракетиндеги башка да бузулуулардын пайда болушуна алып келүүсү мүмкүн. Кезектегиси бул агрессия. Психикасы дагы калыптана элек кичинекей балдар сыналгы менен оюндарда көрсөтүлгөн көрүнүштөрдү жакын кабыл алышат. Анда кээде өлтүрүү, сабоо, кыйноо сыяктуу көрүнүштөр көрсөтүлөт. Ал эми мунун бардыгы балада агрессиянын пайда болушуна алып келет. Ал эми кийинкиси бул маалыматтын көптүгү. Чамадан сырткары маалымат көңүл бөлүүнүн жетишпестик синдромунун пайда болушуна себеп болушу мүмкүн. Ошондой эле бул жакшы окууга дагы тоскоолдугун албетте жаратат. Ал эми 8-инчиси гаджеттерге байлануу. Ата-энелер балдары менен ойноп, сүйлөшүүнүн ордуна көп убактысын ноутбукка жана смартфонго карап отуруу менен өткөрүшөт. Эгерде бала ата-энесине байланбаса, анда кээ бир заманбап оюнчуктардан сооротуу издеп, аларга байланып калат. Ал эми 9-нчусу радиациялык нурлар. Балдар чоңдорго караганда өтө сезимтал келишет. Ошону менен катар алардын мээси менен иммундук системасы ар дайым өнүгүүнүн үстүндө болот. Ошол себептен уюлдук телефондордон бөлүнгөн радиациялык нурларга көңүл бөлбөй коюуга болбойт. Бүткүл дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюму аларды жана башка да зымсыз түзүмдөрдү 2 вольт категориясындагы канцерогенге киргизген. Мынакей урматтуулар, ушул келтирилген бардык мисалдар балдарыбыздын ден соолугу менен келечегин ойлонууга себепчи болот. Ал эми заманбап гаджеттерден балдарыбызды алыс кармоо үчүн бизден бир гана балдарга көңүл бөлүү, мээрим төгүү, убакыт бөлүү гана талап кылат экен. Балдар тарбиясында
Кам көрүп мерим төгүүдө сиздерге ден соолук каалайм. Сиздер менен мен Абдикамалова Айпер Оразалиевна болдум. Саламатта калыңыздар.